Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Саясатчы Равшан Жээнбековдун жардамчысы, жарандык активист Айсулуу Кудайбердиевага 2019-жылы чек арадан мыйзамсыз өткөн деген кине менен кылмыш иши козголгон. Бүгүн саат 14:30 1-май райондук сотунда анын кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча биринчи отурум болот. Силер баарыңар жакшы билгендей эле, мен да көптөгөн журналисттер, жарандык активисттер жана саясатчылар сыяктуу эле Равшан Жээнбековдун саясий иштерине жардам бергеним үчүн УКМК тарабынан бир нече ай бою басымга, куугунтукка дуушар болуп келем. Эми ал жактагы куугунтук бүтүрүшүп, менин ишимди сотко өткөрүштү. Жакында эле оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековду бийлик түрмөдөн чыгарды. Бирок анын жакындары, карындаштары жана мен жасалма кылмыш иштерине тартылуудабыз. Карындашым Мира Жээнбекова УКМК тарабынан 104-квартирага күнөөлөнгөн. Бирок 104-квартираны таба алышпады. Бүгүнкү күндө айлары кетип 4 сотук жер боюнча кылмыш ишин улантышууда деп жазган Кудайбердиева.